Төрт контакт реле кандай иштейт? Схемасын көрүп алабыз. Төрт контакт реледе бизде ар бир контактта бирден цифра болот. 30 бул постоянный ток, 85 бул минусовый управление, минустук башкаруу, 86 бул плюстук башкаруу. Жана 87 бул 30тан келген токтун чыгуусу. Мындайча айтканда, бардык приборлорго, керектөөчүлөргө биздин схемада азыр жарык берүүчү лампочкасы турат. Мунун ордуна ар кандай стартер болушу мүмкүн, стеклоподъемник болушу мүмкүн, сигналдар болушу мүмкүн. Муну ушундай алып кое беребиз. Жалпы түшүндүрмөсү реленики кандай, көргөзмөсү кандай болот? Мисал алсак, бул реле универсальный автомобильный реле мындай болот. Эгер ала турган болсок, бул жерде бизде кандай жолдор менен иштейт? Автомобилдин плюсунан, монтажный блоктун өзүнөн 30ка плюс келет. Жана ал плюс биздин реле башкарууга чейин мына бул жерде эмне кылып турат экен? Даярданып турат. Качан биз 85 минуста, 86 плюста, жана ошондой эле эгер биз релени 85 менен минус менен башкаргыбыз келсе, башкарууну минус менен, же болбосо плюс менен башкаргыбыз келсе, плюс менен коебуз. Жок, биз плюс менен гана башкарып, минусту толук түрдө минуска бекитип койсок да болот, включатель жок. Эми карайбыз. Качан 85тен минус обмоткага келген кезде реленин, анан биз ошол момент 86га плюстук башкарууну кошо турган кезде биздин пластинада магниттик поле башталат. Ошол магниттик полянын негизинде 30тан келген контакт менен 87 экөө кошулуп, толук бир түстөгү желени байлайт. Ошого байланыштуу биздин түз келген ток керектөөчүлөргө өтүп кетет. Реле